Эркек кишинин сөздөрүнө карап ишенме. Эркек киши ар дайым амалында көрсөтөт, иш аракетте көрсөтөт. Сүйлөбөйт, алдынан мактанбайт. Мындай кылып берем, андай кылып берем дегендер бүгүн өтө көбөйүп атат да. Кылсаң неге ушул жашыңа чейин кылбадың? Бүгүн 30га келдиң, дагы эле мактанып жүрөт да. Бир ийгиликке жеткен адам көрүп калса, канча жашта деп сурайт. 35-те десе, мага 5 жыл бар экен деп өзүнүн жашын кемитип, өзүнүн жүрөгүнө тынчтыкты бергенге аракет кылат, үмүттү бергенге аракет кылат да. Өзүн өзү алдап жүргөндөр ушундайлар көп бүгүн. Эркек кишинин сөзүнө караба, анын иш аракетине кара. Эмнени көрсөтүп койду, эмне результаты бар жашоосунда. Ошонусуна караш керек. Бүгүн мактаныш сөз маселесинде ар ким айтып коет да, туура андай кылып берем, мындай кылып берем, андай асмандагы айтып алып берем, андай кылам, дагы мындай кылам. Бул жөн эле жомок. Тил айлана берет. Чыгарып кое берет калган сөздү. Бирок кыймыл аракет тилде эмне үчүн айтып кое берет адам? Тилде себеби бир эле тил кыймылдайт да, айтып кое берет мындай эле. Иш аракетке келгенде бүт мээден баштап тырмагыңа чейин кыйналат, иштейсиң да. Ошондуктан амалда көрсөтүш кыйын. Сөздө сүйлөп коюш оңой. Ошондуктан эркек кишинин сөзүнө эмес, кыймыл аракетине, иш аракетине карап баа бересиң киши. Баягы көчөдө жыргап, сайраңдап, тайраңдап жүргөн жигиттерге айтарым, эртең 35-40ка чыкканыңарда канча кыз менен сүйлөштүң, кандай красавица кыздар менен жүрдүң, канча модель кыздар менен жүрдүң деп эч ким сенден сурабайт. Атаңды байлыгы барда жыргап жүрүп алсаң, жүрүп алыпсың бүгүн. Бирок өзүңдө эмне бар? Өзүң эмнеге жеттиң? Атаңсыз сен кимсиң? Бекер табылып келген атаңдын акчалары менен жыргап жүргөндүрсүң бүгүн. Бирок эртең ким болосуң? Атаңдан кийин ким болуп каласың сен? Ошондой экен, урматтуу жигит, ойлон. Келечегиңди ойло. Кара санаган душман катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары көрүп туруп айтып атам бул сөздөрдү сага. Кээ бирөөлөрдүн аталары ушул сөздөрдү айткан эмес. Атаң каалабаган нерсени мен сага каалап атам. Кадырыңды бил, ордуңду бил, келечегиңди ойло.